Саламатсыздар, урматтуу мугалимдер. Сиздерге бүгүн мен логотип жөнүндө сабак өтөмүн онлайн. Сиздерге бир-эки пайдалуу сайттарды көрсөтөмүн. Негизи логотип деген ушул бир фирманын бир мекеме ишкананын ээн белгиси да, кыргызча. Бул логотипти эң жакшы онлайн пайдалуу түзүү үчүн бизге көрүп турганыңыздардай logester.ru дегенге киребиз. Бул логотип сиздин ишканаңыздын ээн белгиси жана сиздин брендиңиз. Бул сиздин компанияңыз эмне менен алек болушуну түшүндүрөт. Компанияңыз, ишканаңыз, мекемеңиз, проект, кыскасы баары. Мисалы, туркомпаниялар өзүнүн ошо туристтик ээн белгилерин коёт. Мисалы, пальма дарагын коёт. Ошого окшош. Мисалы, бул жерге азыр сиздер мисалы онлайн курс болсо или китеп жөнүндө болсо же билим берүү жөнүндө болсо, мисалы Санарип Академия деген окуу жай болсо, бул жерге названияга Санарип Академия деп жазабыз. Анан бул жерде мына слоганды жазабыз. Мисалы Санарип Академия, мисалы онлайн курс деп жазсак, анан бул жерден сиз ошо направленияны көрсөтүшүңүз керек. Багытыны эмне боюнча билим берүү болсо, мына образование, наук деп кийинчерээк түсүнү өзүңүз жактырган болбосо тандап эле коюп, баарын тандап туруп создайтты бассаңыз, алар түстү автоматтык түрдө өздөрү тандап сизге сунуштайт. Мына биринчи сунуштаган логотип, мына көрүп турганыңыздардай Санарип Академия онлайн курс. Мындай обучение болгон үчүн, бул образованияны тандаганыбыз үчүн ошого жараша логотиптерди көрсөтөт. Негизи мындай сайттар көп, бирок мен ушул сайтты жасаганмын. Мына кайсыл сиздин логотипиңиз кагаз түрүндө кандай көрүнүшүн да көрсөтөт. Өздөрү чиймелеп, мисалы мага ушул логотип жакты. Бул китепти билдирет, билим берүү экенин билдирет. Мына көрдүңүздөр, сонун логотип. Муну көчүрүп алып колдонсоңуз болот. Эгер муну сатып алсаңыз сайттан, мына ушул жердеги өздөрүнүн Logester деген ээн белгилери жок болот. Азыр бесплатный энди албетте ушул жерлерге өздөрүнүн ээн белгилерин коюп коет. Фирменный письмолорго сиздердин мен логотипим ушундай көрүнөт экен. Визиткаларга моундай көрүнөт экен. Сиздерге мындай сонун кылып көрсөтөт. Социалдык сайттарда, соцсеттерде монтип коюлат экен. Кыскасы сизге же телефондун сайтында мындай көрүнөт экен, мобильный приложенияларда. Мисалы, монтип блокнотко мындай көрүнөт экен. Кыскасы сиздерге сонун сунуштарды бул сайт сунуштайт. Компьютерде мындай көрүнөт. Көрдүңүздөр, мына визитка, бейджик, кыскасы баары окумуштуудай көрүнөт экен, баннер көрүнсө. Бул болгону